Assalamu alaikum hurmatly tuğanlar. Bugün 22 iyun 2025 yıl. Manaki Köljeğine gelip Rıbaçya balıkçıdağı uşul pляж, жаңы açılgan pляж. Manaki aябай сонун туруп Дубай биякта калат. Красота. Ушунчалык өнүгүптүр, ушунча сонун болуптур. Элдин баары ушул жерге келип манaki bir önügünün bir buna gözübüz menen görüp жаткан önügünün bir yolu da uşul ölçümler trotuarı, öt bары салуучу жайжы адамдар үчүн баардык условиялар коюлган. Значит, биз жакшы жолго баратабыз. Кудай буюрса, дагы өнүгүп, өсүп, жанагы элдердин баарына мактанып Дубай, жанагы башка чет мамлекеттеги жерлердин баары тең мындай эле да. Ошон үчүн Кудай Алла Таала жаратканыбыз ушу бейиштин жерин берген. Ушунун көзүбүздүн карегиндей сактап, ушу жерибизди, көлүбүздү сактап, ушинтип өзүбүзгө өзүбүз ушул жерде ээ болуп, жакшынакай жашоо өткөрүшүбүз керек, урматтуу туугандар. Шунун баарын келечекке урпактарга өткөрүп беришибиз керек. Ондай балдарыбызгачы мына Кыргызстандын өнүгүшүнө мен да тилектешмин. Баардык жерде тазалык, чолпон атага да бардык, баардык жерди көрүп келатабыз. Мына кечеки болгон ушул Камчыбек Кыдыршаевичтин интервьюсунда көрдүм. Бир эле ошол пансионаттардын ичи эмес, сыртындагы ушул чоң эме кылып, замечание кылып, ошо оңдоого аябай чоң салым кошушат да. Мына Кыргызстан өнүгөт деген ушуну айтса болот. Эми элибизге ден соолук, жакшы жашоо, бакубат жашоо, эң негизгиси элибизде тынччылык болсун. Ошо тынччылык болуш үчүн биз дагы өзүбүз даяр болушубуз керек, бардык жагыначы. Бардык жагына даяр болуп, элибизди мындай биз как военный катары, мен преподаватель ДПМ АЧДдан сабак берем да. Ушу жаш муундарыбызды ушу келечекке мекенди коргоого, элибизди, жерибизди сүйүүгө ошондой каада салтыбыз, жанагы улууну урматтоо, кичини сыйлоо дегенге биз кичине мындай ошолорго мындай сабак беришибиз керек экен. Анткени кээ бир жерлерде бар, мындай туура эмес тарбия алган жигиттер бар. Улууну урматтагандар, ошолорго биз туура жолду көргөзүп, жакшы жолго алып барышыбыз керек. Ыйман сабагын беришибиз керек да. Ошондой урматтуу туугандар, чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Ошо өнүгүп өсөлүк. Тимур Сабырбеков, Афган согушунун ардагери.